ошол искра чыкканда учуп барып үйрөнүш керек да. Качан ошол бир басылсынчы кимдер кайсыл күч бунун артында турат, кимдер чыгарып атат деп жергиликтүү карапайым биздин жигиттерди апарып камап сурагандын ордуна силер андан көрө ошол эки мамлекеттин бийлик органдары менен тез аранын ичинде байланышып, керек болсо тез аранын ичинде жолугушуп, ошол чырдын алдын алып үйрөнүшүбүз керек да. Тилекке каршы андай нерсени күзөтпөй атабыз биз. Мынакей азыр Азамат мырза туура айтып кетти. Убагында Пекиндин Олимпиаданын ачылыш убагында Осетиядагы Грузия менен Осетиянын ортосунда чыккан чырдын конфликтинен ошол жерден премьер Владимир Путин түздөн түз учуп кеткен. Жеринде барып чечемин деп ошол чоң тойдон учуп кеткен. Биздин башка мамлекетте болсо дагы, Кытай болсо да ошол Осетияга келип жеринде чечип конфликтти алдын алышкан. Биздин ошол жакын эле турган борборубуздан барып койбойт да. Ошол качан конфликт очок алып, жоготуулар болуп, адамдын өмүрү кыйылгандан кийин күч органдарын салат элдин арасына суруп чыгат да анан кийин камайт. Бул эң туура эмес булчу. Өзүнүн жарандарына ошол наоборот ошол коңшу өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын коргогондой мындай түшүнүк калтырат да. Андан көрү эки мамлекет бул маселеге жакынкы жылдары, бир жылдардын ичинде менин оюмча чекит коюш керек. Болсо бул мындай иш кылана берет. Бул bundan дагы кийин барып ошол мындай күч алышы мүмкүн. Ошол провокаторлорду издебей маселени чечиш керек да. Провокатор может вообще үчүнчү тарап, эч ким билбеген үчүнчү тарап болушу мүмкүн, кызыктар тарап болушу мүмкүн да. Ана провокаторду аларды камабай маселени чечиш керек. Ошол алып койсо чечилсен бүт да вопрос. Эгер ошол проблема болбогондо провокаторлор деле болмок эмес да, повод болуп коебуз. Баягы немесинин фундаментин карабай эле крышадан түшүшүп иш кылып аткандай болуп. Анда ошол болуп аткан факты менен ошол